Саламатсыңарбы балдар? Физика предмети боюнча кезектеги телесабагыбызды баштайбыз. Баарыңыздарга көңүлдүү күн каалаймын. Келгиле, маанайларыбыз жакшы болсо, анда бүгүнкү сабагыбызга да кунт коюу менен көңүл бөлүп отуралы. Андыктан баарыңарды, дептер калем саптарыңарды алып экранга жакыныраак отурушуңарды суранамын. Адаттагыдай эле буга чейин көтүлгөн теманы кайталап алган соң, бүгүнкү сабагымдын жүрүшүндө мен силерге жаңы темада өтүп бермекчимин. Анда эмесе, биринчи кезекте биз буга чейин көтүлгөн теманы силер менен бирдикте кайталап алуудан баштайлы. Баарыбызга белгилүү болгондой эле балдар, буга чейинки сабагыбызда биз плазма туурасында кеңири түшүнүк алдык. Плазма бул дегеле заттын 4-чү абалы катары каралардыгы жөнүндө толук түшүндүк. Атап ала турган болсок, балдар, заттын негизги 3 абалы бар экендиги туурасында биз билебиз. Катуу, суюк, газ абалындагы. Ал эми ошондон кийинки 4-чү абалы катары бул плазма алынардыгы туурасында түшүндүк. Жана ошону менен бирдикте ал плазманын пайда болуу шарттарынын физикалык маанисин окуп үйрөнүү менен бирдикте аны биз турмушубуздун кай жерлеринде колдонуп жаткандыгыбыз туурасында жакшылап талдап көргөнбүз. Көрсө плазма балдар, биз жашап жаткан жашоонун тегеле колдонуп жаткан электр тогу менен иштей туруучу буюмдардын дээрлик көпчүлүгүндө колдоноордугуна күбө болгонбуз. Жана ошону менен бирдикте азыркы учурдагы замандын өсүп өнүгүшүнө жараша, заманбап технологиялардын өсүп өнүгүшүндө мына ушул плазманын ролу абдан чоң экендиги туурасында түшүндүк. Жана ошону менен бирдикте плазма туурасында Кыргыз Республикасындагы окумуштуулардын дагы салымы бар экендиги туурасында токтолуп өткөнбүз. Анда плазманы изилдөөдөгү республикабыздын окумуштууларынын салымы зор экендиги жөнүндө жана ошондой эле азыркы учурда дагы биздин Бишкек шаарыбыздагы Кыргыз Улуттук Илимдер Академиясында дагы бул иш азыркы учурда дагы изилденип жаткандыгы туурасында анча-мынча сөз кылганбыз балдар. Жана ошону менен бирдикте азыркы учурдагы плазманы дагы да болсо дүйнө жүзү кандай максатта, кандай технологияларда колдонуп жаткандыгы туурасында интернет булактарынан кошумча маалыматтарды алып коюу менен дил баян жазып коюңарды суранганмын. Албетте, мен ойлоймун силерде бул үйгө берилген тапшырманы да аткарып койдуңар деп. Мынакей балдар, бул жогоруда мен силерге түшүндүрүп берген нерселердин бардыгы бул биз буга чейинки өткөн плазма жөнүндөгү темабыз боюнча болду. Келгиле анда эмесе, баарыбыздын маанайларыбыз жакшы болсо, бүгүнкү сабагымдын жаңы темасын тааныштырайын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы суюктуктагы электр тогунун табияты. Электролиз Фарадейдин закону болмокчу. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө албетте биздин өзүбүздүн түшүнүгүбүз боюнча суюктуктарда электр тогу өтпөйт деп билебиз. Бирок бүгүн биз балдар сабагыбызда суюктуктарда дагы электр тогу өтөөрдүгү жөнүндө түшүнөбүз. Жана ошондой эле электролиздин физикалык маанисин окуп үйрөнүү менен Фарадейдин законундагы 1 жана 2 законундагы математикалык түрдө туюндурулган формулаларын түшүнүү менен маселе чыгармакчыбыз. Мен ойлоймун, буга чейинки сабагыбыздан айырмаланып бүгүнкү сабагыбыз абдан кызыктуу болот деп. Анда эмесе келгиле бүгүнкү сабагыбызга жакшылап назар салып, жана ошону менен бирдикте кунт коюп угуп отуралы. Суюктуктарда өткөрбөгүч жана жарым өткөргүч суюктуктар болуп бөлүнүшөт. Биз дегеле ушул электр тогун өткөрүүчү, өткөрбөөчү жана жарым жартылай өткөрүүчү деп бөлүнөрдүгү жөнүндө таанышканбыз. Ушул эле көрүнүш суюктуктарда да кездешет экен. Дистирленген суу диэлектрлик, ал эми туздардын, кычкылдардын, кислоталардын жегичтеринин эритиндилери электролиттер деп аталат. Өткөрүүчү суюктуктар, ал эми эритмелер, селен жана сульфидтердин эритмелери жарым өткөргүчтөр болушат. Туура, дистирленген дегенибиз бул тазаланган сууну айтабыз. Демек бул сууда электр тогу өтпөйт экен. Демек биз дистирленген сууну эмне деп атайт экенбиз? Биз аларды диэлектрликтер деп атайт экенбиз. Ал эми электролиттерге кайсылар кирет экен? Булар ушул жердеги туздар, кычкылдар, кислоталар, жегичтер жана эритиндилердин бардыгы булар электролиттерге кирет экен. Демек булар электр тогун өткөзүүчүлөр болуп эсептелинет экен. Суюктуктагы электр тогунун табияты боюнча дегеле өткөргүчтөр, жарым өткөргүчтөр, анан өткөрбөгүчтөр болот дедик. Мынакей экранда көрүнүп турат. Өткөргүчтөр туздар, кычкылдар, эритиндилери, ал эми жарым өткөргүчтөр булар селен, сульфид эритмелери, ал эми өткөрбөгүчтөр дистирленген
суу болуп эсептелинет экен. Демек, суюктуктагы электр тогунун табияты боюнча алып карай турган болсок, бул жардагы 3 чоң негизги деген бөлүк ажыратып алып, анын бөлүкчөлөргө кайсылар кирердиги жөнүндө мынакей экранда көрүнүп турат. Электролиттердин суу менен кошулуусунда электролиттик диссоциация процесси жүрөт. Башкача айтканда, эритменин нейтралдуу молекулалары оң жана терс иондорго ажырашат. Ошол эле учурда мализация же рекомбинация, башкача айтканда, оң иондор өздөрүнүн башаламан кыймылда жолугуп калышып кайра нейтралдуу молекуланын пайда кылышат. Тажрыйбаны карайлы. Чоң идишке дистирленген суу куюп, ага 2 өзөкчөсү же пластинканы салабыз. Экрандан көрүп турабыз, Алар электроддор деп аталат. Амперметр ток булагы ачкычтан турган электр чынжырын алабыз. Мынакей экранда көрүп турабыз. 2 электроддун бири К катод, экинчиси А анод деп. Эгерде ачкыч Аны бириктирип, амперге бириктирип, амперметрдин көрсөткүчүн карасак, ал чынжырда ток жок экендиги көрсөтөт. Себеби 2 электрод дистирленген таза сууга матырылып, бири-бирине тийбей тургандыктан чынжыр үзүк. Ал эми дистирленген суу өткөрбөгүч болот деп жаңы эле тааныштык биз. Эгер чынжырды ажыратып туруп, идиштеги сууга электролиттен бир аз куйсак, анда жогоруда айтылган диссоциация, мализация же рекомбинация процесстерине башаламан ирээтсиз жүрө баштайт. Мынакей ордуна башканы кое турган болсок. Эгерде биз чынжырды туюктасак, анда анод катоддун арасында электр талаасы түзүлөт да, талаанын таасири астында суюктуктагы оң терс иондор эми ирээттерген багытталган кыймылга келе башташат. Мунун өзү электр тогу болуп эсептелинет. Электр талаасынын таасири астында оң иондордун катодко, ал эми терс иондордун анодко багытталган ирээттүү кыймылынын эритмелери электр тогун пайда кылат. Электролиз ошол жердеги диссоциациянын натыйжасында пайда болгон иондор талаанын таасири астында электрондорго барып, айрымдары жабышып, айрымдары нейтралдуу молекулаларга айланат. Эритме аркылуу ток өткөн кезде электроддо заттын катмарынын бөлүнүп чыгуу кубулушу электролиз деп аталат. Демек, балдар, биз бүгүнкү сабагыбызда мынакей ошол электролиз деген эмне экендигин дагы жакшылап түшүнүп алышыбыз керек дагы. Ошону менен бирдикте албетте эрежесин дептерлерибизге жазып алууну унутпайбыз. Көрсө электролит дегенибиз, балдар, эритме аркылуу ток өткөн кезде дейт, электроддор заттын катмарынын бөлүп чыгуу кубулушу эмне деп аталат экен? Электролиз деп аталат экен. Электролит бул электр тогун өткөрүүчүгө мүмкүн болгон ар кандай заттардан эритмелери. Мисалы, буга туздар, негиздер жана кычкылдар кирет. Эриткичтин уюлдары молекулаларынын таасиринде электролиттин молекулаларынын эркин иондорго ажырашуу ушу процесси электролиттик диссоциация деп аталат. Албетте, ошол жердеги эркин электрондор кайсы бир учурда алар өз ара аракеттенишүүнүн натыйжасында эркин иондорго дагы ажырап кетүүгө жөндөмдүү келишет. Мына ошо эркин иондорго ажыроо процесси бул эмне деп аталат экен? Электролиттик диссоциация деп аталат. Эми электролиздерге кайсылар кирет? Электролизге токтололу. Галваностегия бул нерселердин беттерин металл менен каптоо, галванопластика көңдөй көлөмдүү фигураларды алуу жана ошондой эле раффинирлөө, аралашмадан таза металлдарды бөлүп алуу. Бул электролизге карата берилген негизги мүнөздөмөсү болуп эсептелинет, балдар. Электролиз үчүн Фарадейдин закону 1833 жана 1834 жылдары англиялык физик Майкл Фарадей түрдүү электролиттер аркылуу ар кандай чоңдуктагы токту жиберип, электроддо бөлүнүп чыккан заттардын массаларын текшерип, электролиздин 2 законун ачкан. Фарадей биринчи законунда эритме аркылуу ток өткөн кезде электроддордо бөлүнүп чыккан заттын массасы менен эритме аркылуу өткөн заряддын санынын ортосундагы көз карандылыкты изилдеген. Ушул көз карандылыкты изилдеп тапкан бул англиялык Майкл Фарадей 1700
1991 жана 1867 жылдар аралыгында окуп өткөн улуу физик болуп эсептелинет. Келгиле, анда эмесе Фарадейдин биринчи законуна көңүл бөлөлү. Электролиз процессинде электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы эритме аркылуу өткөн заряддын чоңдугуна түз пропорциялаш дейт. Анда эмесе математикалык түрдө түзүлгөн формуласына назар салалы. М барабар К көбөйтүлгөн Q. Эми бул жерден М электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы, К заттын электрохимиялык эквиваленти, ал эми Q эритме аркылуу өткөн заряддын саны. Анда Q дегеле биз балдар буга чейинки сабагыбыздын жүрүшүндө таанышканбыз. Q барабар балдар I көбөйтүлгөн T-га. Бул жерден ток күчүнүн убакытка болгон көбөйткөндүсү бул ушул жердеги заряд болуп эсептелинет деп таанышканбыз. Q барабар I көбөйтүлгөн T. Анда жогорудагы менин көрсөткөн M барабар K көбөйтүлгөн Q деген формула жакшылап назар салып турабыз дагы, ошонун эми маанилерин коюп чыгабыз. Келгиле, M барабар K көбөйтүлгөн, тил жерге эмнени койдук мынакей бул жерге? Q'нун маанисин алып келдик. I көбөйтүлгөн T. Демек, анда бул жерден M барабар K көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн T болду. K бул ошо заттын электрохимиялык эквивалентинин жана ошол жерде ток күчүнүн жана ошол жерде убакыттын көбөйтүндүсүнө барабар деп карадык дагы. Ал жерден K'ны таба турган болчу болсок жогорудагы формуладан, анда K барабар эмне болот? M бөлүнгөн Q. Тактап айтканда Q бөлүнгөн M барабар K дейт. Ошол жердеги заряд бирдигичинде нерсенин массасын өздөчү болуп калат экен. Массасына болгон катышына барабар болуучу чоңдук болот экен. Эми бул жерден K'нын бирдигин чыгара турган болчу болсок, мынакей балдар, массанын бирдиги катары албетте бул жерде килограмм алынат, ал эми Q'нун бирдиги катары кулон алынат. Демек, ошол жердеги заттын электрохимиялык эквивалентинин бирдиги 1 килограмм бөлүнгөн 1 кулон болот экен. Жана ошондой эле бул жерден K'ны таба турган болчу болсок, K'ны жогорудагы формуланын ордуна койсок балдар, K барабар M бөлүнгөн I көбөйтүлгөн T болот экен. Мынакей бул жерден биз Q'нун маанисин эле бул жака алып келип койгондогубуз. Формулалардын бардыгын дептерлерибизге жазып отурабыз балдар. Себептеги сабагыбыздын жүрүшүндө дал ушул формулаларды пайдалануу менен биз балдар маселе да чыгармакчыбыз. Эмесе келгиле, Фарадейдин экинчи законуна назар салалы. Берилген электр зарядынын санында заттардын электрохимиялык эквиваленти атомдук массасына түз, ал эми валенттүүлүккө тескери пропорциялаш дейт. Эми келгиле, K бул эмне дедик балдар? Химиялык эквиваленттүүлүк дедик, заттын электрохимиялык эквиваленттүүлүгү. K A бөлүнгөн N. A атом массасы, N ошол жердеги заттын саны. Мынакей атомдук масса, ал эми N валенттүүлүк. Эми ушул жерден A бөлүнгөн N барабар дейт X-ка. Эми бул жерден X деген эмне? X бул балдар заттардын химиялык эквиваленттүүлүгү. Анда заттардын электрохимиялык эквиваленти анын химиялык эквивалентине түз пропорциялаш дейт. Көрдүкпү? K бул ошол жердеги химиялык эквиваленттүүлүк, ал эми X химиялык эквиваленттүүлүк болуп эсептелинет. Бул экөө бири-бирине түз пропорциялаш дейт. Анда мынакей K ошол жерде электрохимиялык эквиваленттүүлүк, химиялык эквиваленткө түз пропорциялаш дейт. Анда мисалы K'нын маанисин алып көрөлү. K1, K2, K3, K'нге чейин ала турган болчу болсок, анда дагы деле алат экенбиз ошол жерден X1, X2, X3, Xnге чейинки маанисин. N бул валенттүүлүк дедик, Эмесе ушул жерден анда бул экөөнү түз пропорциялаштыгын эске алуу менен K1 бөлүнөт K2ге, ал эми X1 бөлүнөт X2ге. Же болбочу болсо, анда ошол жердеги заттардын электрохимиялык эквиваленттүүлүгү менен химиялык эквиваленттүүлүгүн түз пропорциялаштыгын дагы бир башкача жол менен ала турган болчу болсок, анда K1 бөлүнөт экен X1ге, K2 бөлүнөт экен X2ге, K3 бөлүнөт экен X3кө. Кете берет экен Kn бөлүнгөн Xnге чейин. Көрдүкпү? Бул жерде ушул жердеги Фарадейдин экинчи законунда негизинен болуп балдар. Ошол жерде берилген заряддардын санында заттардын электрохимиялык эквиваленттүүлүгү эмне дейт? Атомдун массасына түз, ал эми валенттүүлүккө тескери пропорциялаш болуп атат. Эмесе келгиле, ушул жердеги математикалык түрдө өтүүнү формулаларды коюу менен азыр бул жактагы маселелерди карап чыгалы. Мисалы дедик туура K1, K2, K3 бөлүнөт экен X1, X2, X3кө дедик. Кете берет
kn жана xnге чейин. Kn жана xn бул берет экен s'ти, s'ны. S эмне? S бул жерде ошол жерде k бөлүнгөн x барабар s болот дагы. S бул турактуу сан дейт. Эми эмне үчүн биз турактуу сан деп атабыз? Келгиле, бул маселени карап көрөлү. Мисалы, ошол жерде жездикин алдык. Жездикин алып атышат, Жездикин алганыбызда балдар, мисалы, жездин электрохимиялык эквиваленттүүлүгү 0,1332ге барабар экен. Ал эми ошол эле жездин химиялык эквиваленттүүлүгү болсо 31,8ге барабар экен. Барабар болот 0,1 десек болот, ар жагын тегеректеп 0,1 болду, мынакей бул жерден чыкты. Эми хлордукун карайбыз, мынакей. Хлордуку 0, ошол жерде хлордун электрохимиялык эквиваленттүүлүгү 0,1367ге барабар болсо, ал эми ошол жерде химиялык эквиваленттүүлүгү болсо 35,5 болду. Мында деле кайсы маани келип чыкты? Жогорудагыдай эле турактуу сан келип чыкты, 0,1. Жана ошондой эле суутектикин карап көрөлү. Суутектин электрохимиялык эквиваленттүүлүгү 0,10,104 десек, ал эми ошол жердеги эле суутектин химиялык эквиваленттүүлүгү 1,1000 десек, анда бул экөөнү бөлсөк дагы 0,1 келип чыкты. Демек балдар, биз мынакей ушул жердеги kn жана ошондой xn бул жерде турактуу санды берет дедик, сыны берип калат дедик. Ал бардыгында бирдей турактуу болуп кала берет. Демек балдар, бул жерден ошол жердеги с балдар 0,1 мега көбөйтүлгөн эквиваленттүүлүк бөлүнгөн кулонго барабар болду. Бул жерден биз эгерде k'ны таба турган болсок, мына Фарадейдин 2 законунда k'ны таба турган болсок, k барабар с көбөйтүлгөн x болду. Ал эми ошол жерде биз буга чейинки таанышкан 1 законундагы формуласы боюнча карап чыкканыбызда m барабар k көбөйтүлгөн q болчу. Мынакей 1 законунда, 2 закону бул 1 закон. Эмесе, келгиле 1 закон менен 2 законду барабардап туруп формуласын чыгарабыз. Келгиле m барабар с көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн q. Кайдан келип чыкты? 1 законундагы k'нын маанисин 2 законундагы маанисине алып келип жайгаштырдык, койдук. Демек, с көбөйтүлгөн x бул k'ны берет деп 2 законунда карап өттүк. Мынакей ошону койдук, барабар көбөйтүлгөн q болду. Анда бул жерден биз буга чейинки сабактын жүрүшүндө тааныштык. Q эмнеге барабар болот дедик? I көбөйтүлгөн t-га барабар болот дегенбиз. Анда m барабар с көбөйтүлгөн x көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн t. Көбөйткөн көбөйтүүнүсүнө дедик. Эмесе, мынакей бул жерден x барабар болот ошо атомдун массасы менен валенттүүлүккө. Атом массасына түз пропорциялаш, ал эми валенттүүлүккө тескери пропорциялаш болот экен дагы. Бул жерде мынакей бул форманы таап чыгат экенбиз. m барабар с, мынакей бул жерден a бөлүнгөн m деген форманы биз бул жерден x'тин маанисин алып келип койдук. Ошол жерде атом массасынын валенттүүлүгүнө болгон катышы мына койдук да, көбөйтөбүз I көбөйтүлгөн t. Бул эмне болуп эсептелинет экен балдар? Фарадейдин ошол жердеги негизги делинген законунун формуласы болуп эсептелинет экен, 3 законунун формуласы болуп эсептелинет экен. Азаматсыңар балдар, жогорудагы айтылган нерселердин баардыгын дептерлерибизге жазып отурууну албетте унутпайбыз. Өз алдыбызча да атом массасын табуу менен жана ошондой эле китебибиздин эң артында берилген таблицадан ошол жердеги химиялык валенттүүлүктөрдү таап бөлүп чыгарып көрөбүз балдар. Турактуу сан туурасында мен азыр силерге 3 гана химиялык элементтикин эсептеп бердим. Өз алдыбызча да чыгарып, чындап эле 0,1 болордугу жөнүндө жакшылап өз алдыбызча дагы анализ жүргүзүп көрөбүз. Демек, электролиз кезинде электроддо бөлүнүп чыккан заттын массасы заттын атомдук массасына, ток күчүнө жана ток өткөн убакытка түз, ал эми валенттүүлүгүнө тескери пропорциялаш. Бул эки закондун байланышы кээде Фарадейдин 3 закону деп да аталат. Азаматсыңар балдар, мынакей мен силерге бүгүн Фарадейдин закону жана ошондой эле суюктуктагы электр тогунун табияты туурасында кеңири түшүнүп бердим. Келгиле бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө пайдаланган формулаларды колдонуу менен балдар маселе чыгарып көрөлү. Жез купросунун эритмеси аркылуу ток өткөн кезде 50 мүнөттө катоддо 6 грамм жез бөлүнүп чыккан. Чын жердагы токтун чоңдугу кандай болгон? Берилди. Маселенин шартын жазабыз. Т барабар 50 минута. Аны эмнеге айландырабыз? Секундага. 3000 секунда болот. Массасы m барабар 6 грамм дейт. Эмнеге айландырабыз муну балдар? Албетте килограммга айландырабыз. Ал болот экен 6 көбөйтүлгөн 10 - 3 даражасына килограммга.
Жана ошондой эле коэффициенти бул жердеги ошо берке жездин электрохимиялык коэффициенти 0,33 көбөйтүлгөн минус 6 даражасына килограмм бөлүнгөн кулон болот. Табышыбыз керек, токтун күчүн табышыбыз керек. Канча токтун чоңдугу канча болгон деп атат, Формула М барабар К көбөйтүлгөн I көбөйтүлгөн Т негизги формула. Бул жерден эгерде Айды таба турган болсок, анда баарыбызга белгилүү болгондой эле К көбөйтүлгөн Т бөлүнгөн эмне болот балдар? М масса болот дагы. Чыгарабыз мынакей. Саманилердин ортоларына коюп чыгабыз. I барабар 6 биринчи алгач 0,33 көбөйтүлгөн минус 6 даражасын 300 секундага көбөйтөбүз. Андан чыккан санды 6 көбөйтүлгөн минус 3 даражасындагы килограммга бөлө турган болсок, эми бул жердеги нолдордун жоюшуп кеткенин жакшылап эсептеп чыгабыз дагы эле. Баары бири менен жоюшуп кетет дагы. 6 эле ампер келип чыгат экен балдар. Демек, жообу 6 ампер. Анда айтат экенбиз балдар, жез көпүрөсүнүн эритмеси аркылуу ток өткөн кезде 50 мүнөттө катоддо 6 грамм жез бөлүнүп чыккан дейт. Ошол учурдагы чынжырдагы токтун чоңдугу 6 амперге барабар болот экен. Дептерлерибизге жогоруда мен чыгарган маселени да жазып алууну унутпайбыз балдар. Себеп дегенде мен силерге үйүңөргө да тапшырма бермекчимин. Ушул жерде көнүгүүлөрдүн 10 класс китебибизден да калган көнүгүүлөрдү чыгарып коюшуңарды. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө балдар биз суюктуктагы электр тогунун табияты менен тааныштык жана ошону менен бирдикте электролиз үчүн Фарадейдин закону менен да тааныштык. Суюктуктар дагы электр тогун өткөзүүчү, өткөзбөөчү жана жарым жартылай өткөзүүчү болуп бөлүнөрдүгү туурасында жакшылап түшүндүк. Ошону менен бирдикте электролиз үчүн Фарадейдин 1, 2 жана 2 законунун корутундулап жыйынтыктап 3 закону деп да кароого болоордугу жөнүндө түшүнүү менен бир нече математикалык түрдөгү формулалар менен тааныштык. Жана ал формулалардын айрымдарын негизгилерин пайдалануу менен маселе чыгардык. Эми калган маселелерди үйүбүздөн өз алдынча чыгарып коюуну да унутпайбыз. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабагыбыздан көрүшкөнчө саламатта калгыла.